Самара Каримова кимге нааразычылыгын билдирди. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова Instagram баракчасына Ош аэропортунан 1 саат жүгүн күткөнүн айтып чыккан. Бул тууралуу толук маалымат алуу үчүн Ырча айымдын өзүнө байланыштык. 27 февраль Бишкекке иш-чарага байланыштуу келген элем. Кайра түнкү 11-лерде Ошко учтук, 12-лерде конуп 1 саат суук жерде жүктөрүбүздү күтүп отурдук. Жүргүнчүлөрдүн жарымынын жүгү бар дагы жарымыныкы жок. Биз го жашпыз, суук болсо дагы чыдап отура беребиз. Бирок арасында умра сапарынан келген ата-апаларга боорум ооруду. Жүктөрүбүзгө эмне болгонун дагы түшүндүрүшкөн жок. Же күтүп туруңуздар деп эскертип коюшкан жок. Тамашалап Бишкекте калып калса керек деп отурдук. Бул аэропорт кызматкерлеринин жоопкерчиликсиздигинен кабар берет. Мынтип отурсак, туризм жагы кантип өнүкмөкеле? Келерки менен мындай мамилени күткөн туристтердин деле көңүлү калса керек. Суукта отуруп үшүп калыптырмын. Үйгө барганда ысык чай жатып араң ысыдым, дейт ал нааразы болуп Барс медиага билдирди. Спортко коюлган акчалар! Чоң утуштар! Тез арада төлөмдөр! Ишенимдүү букмекер!